Жашыңыз канчада? 42 жаштасыз. Сиз бизге келгенде эмне болуп келдиңиз? Кайсы жериңиз ооруп келди? Сөөгүм ооруп будум. Колум шишип келген. Колдорум жумулбайт. Так. Колуңузду көчөтүп коелу. Так, эми жумуңуз. Колум азыр жакшы, шүгүр. Колдор лечение алдым. Бул оору менен мен 20 жылдан бери ооручумун. 10 күндүк лечениеда жакшы результат көрдүм буюрса. Шүгүр. Түн уктаганда дагы денем эмне сөөктөрүм ооруп, бияка колдорганда дагы кыйналып. Эми оданчумун. Ооручу сөөгүм бар. Эртеңден турганда андай эс алып турчу эмесмин да, кайра чарчаган болуп, сөөктөрүм уктап калып турчу. Азыр шүгүр. Жеңил туруп атам. 5 көнүгүүнү жасадыңыз. 5 көнүгүүнү биз тереңирээк жасадык, Эми демек сиз биздин айткан диетаны карматтык, көнүгүүлөрдү жасаттык. Так, сиз биздин дарылоону жөнүндө эмне деп айтар элеңиз? Дарылоо эң жакшы дарылоо экен менимче. Бул натуралдуу. Натуральный дарылоо экен. Мен өзүм көңүлүмдөгүдөй, мисалы, мен больницанын чынынан колдашын алып келчү эмес да. Сиз натуралдык издеп жүргөнсүз. Ооба. Жок, издеген жок, мен айланып кеткенде ютубка жасай калып эле сизге түшүп калдым. Өзүм оюмдагыдай өзүм ниетимдей болду шүгүр. Демек сиз эмелердин баары жакшы келди, баштан лечениясы аябай жакшы келди. Так, эми азыр дагы мен сизге айтарым, чтобы сиз в дальнейшем дагы ургаш үчүн биздин айткан ыкмаларды үйдөн токтотпош керек. Эң негизгиси урматтуу мекендештер, үйдөн муну ичесиз, муну ичпейсиз дедимби? Демек сууну туура ичиш керек экен. Муну жейсиз, муну жебейсиз дедимби? Демек тамакты туура тандаш керек экен. 5 көнүгүү деп айта берем. 5 көнүгүү деп айта берем. 5 көнүгүү деген сөз өтүңүздү түрткүлөш керек. Ичегилерди түрткүлөш керек. Ичиңиз менен дем алышыңыз керек. Бездериңизди түрткүлөшүңүз керек. Ар бир тамак ичерде бүт курсагыңыздагы органдарды кармалап чыгышыңыз керек экен, Мына ушу 5 көнүгүү. Мындан тышкары чөптү унутпайсыз. Мен сизге берген жакта чөптөрдү ичип тургалы. Чөптү сурашат да, мен кимди айтасыз, кантип ичесиз деп. Жок, мен бир компаниянын чөбүн берип, же бир компаниянын чөбүнө жабышып, же бир бадыга жабышпайм. Мен мынтип айтат элем. 12 ай, бир жылда 12 ай, ошол ар айда бир тен чөп ичип жүрүшүңүз болот деп айтат элем. Мисалы, эң биринчи курсак ичегилерден курттарды өлтүрүш үчүн эң биздин ата энебиз илгертен колдонуп жүргөн эрмен деген чөп бар. Полынь трава горькая дейт. Орустар эрмен өтө ачуу чөп деп атат да. Демек ал ачуу болсо, ал ичегиде курттарды көрүп жүрүп берет экен. Мына сиз бир аз кеткенден кийин бир ай немени ичип коюңуз. Полынь ичип коюңуз, эрменди. Кийинки айда өттү тазалай турган чөп ичиңиз. Кыргызстанда эң сонун чөптөр көп. Кийинки айда өттү тазалай турган ичиңиз. Кийинки айда дагы башка ашказандыкка чөптөрдү ичиңиз. Демек ар айда чөптү ичип жүрө берсе болот экен. Анан витаминдерди сурашат. Албетте витаминдерди дагы кайсынысы сизге туура келсе, эң арзан болобу, кымбат болобу, ал өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жараша аптекадагы витаминдерди алып ичсе боло берет. Бир айдан кийин, 2 айдан кийин витаминотерапия алып улайсыздар. Ушул мен сизге ден соолук караймын, мен сизге эрк каалаймын, ушул нерселердин баарын колдонуп, ден соолукту кармап жүрүшүңүздү каалайм. Рахмат. Көпчүлүктүн соңуна калып жүрөбүз. Рахмат.